geldi bu. Gördün kocaman. Kocaman geldi bu. Tamba çok geldi. Сейчас приедет. Благодарю. Кече кешинде саат 8-де биз өзүбүздүн штабыбызды өткөзүп, ар бирөөлөрүнө сектор боюнча мекемелерге биз үйлөрдү карта боюнча бөлүштүрүп бердик. Көчө жооптуу адамдарды дайындадык. Азыркы күндө мындай башаламан жок. Ар бир мекеме өзүнүн участоктуна жооп берип, ошол жерге адамдарды коюп, керектүү жумуштарын жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө бизде жергиликтүү бийликтин күчтөрү менен 1,5 миң адам тартылды. МЧСтин күчүнөн 200 адам тартылды. Миноборондун күчүнөн 160 адам тартылды. ГСИН жакшы жардам берип атат, 50 адам алып келди. МВД жакшы жардам берип атат, аларда 100 адам алып келди. Рахмат балдар, ушу күтүүсүздөн келген кырсык экен. Силер бар экенсиңер, ушинтип бар жогуну жыйыштырып, күрөп, акчыгып берип атышат. Рахмат, ишиңерге ийгилик балдар. Биз силерден ыраазыбыз. Кечетен ушу сел келгенден баштап тынымсыз бардыгы ар тараптан жардам берип атышат. Азыр эми туугандык деле бошойт, бардыгы өзү менен өзү. Ошол МЧС балдарына рахмат дейли, эже ушундай положениеңер оор экен деп кирип, бечара балдар бардык жокту тазалап жардам берип атат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз ушу балдарга, өмүрлөрү uzun болсун, семьясы менен, балдар чакасы менен тынч болсун. Ассенизаторский машиналарды толугу менен Оштон тартып келдик, Жалал Абадтан тартып келдик. Алар баары чогулуп 17 машина болду. Алардын заправкаларын камсыздап, төлөө акчаларын сүйлөшүп, алар ошо толук өздөрү киришип, бир соргондо 10 тонна суудан соруп алып кетип атышат да. Будан тышкары өзүбүздүн адамдардын күчү, техникалардан 44 единица техника тартылды. Onun içinden 12 техника, МЧС'nin техникалары тартылды. Калгандарын жергиликтүү бийлик жана Кыргыз нефтегаздан аябай жакшы жардам берип атат. Бүгүнкү күндө толугу менен жумуштар контролдо. Мен ойлойм, ушу бир ашып барса бир 3 күндүн ичинде уже бир жумуштарды бир жаңсы кылып, уже бир тараптуу кылып калабыз.